Ашказан азабынан куткарган элдик ыкмалар. Капустанын ширеси. Жаңы үзүлгөн капустанын ширесинин пайдасы дары-дармектерден 2 эсе күчтүү. 1,5 ай бою күнүнө 4 маал тамактанарга, жарым саат калганда 1 стакандан ичип жүрүү керек. Грек жаңгагы. Ашказан жарасын айыктыруу үчүн грек жаңгагын чагып, сөөгү менен ортосундагы чел кабыгын чогултуңуз. Ал 1 стаканга толгон соң бөтөлкөгө салып, үстүнө таза арактан куюп, 1 жума күн тийбеген караңгы жерге коюп коюңуз. 1 жумадан соң тамактанарга 20 мүнөт калганда 1 аш кашыктан bir күндө 3 жолу ичиңиз. Дарыланууну 1 килограмм жаңгактын кабыгы менен чел кабыгы түгөнгүчө созосуз. Бака жалбырак. Бака жалбыракты чай, кофе жана суунун ордуна суусундук катары демдеп ичип тартыңызга дабат алыңыз. Бул ыкманы 2 ай тынымсыз аткарган соң ооруканага барып бир текшерүүдөн өтүп көрүңүз. Натыйжа жакшы болоорун элдик дарыгерлер белгилешет. Чычырканактын майы. Чычырканактын майын 1 ай толук күн сайын 3 маал тамактанарга жарым саат калганда 1 чай кашыктан ичесиз. Биринчи ичкенде зарына болосуз, бирок токтотуп койбой уланта берсеңиз, зарына менен катар ашказаныңыздагы илдет да жоголот. Чычырканактын майынын ордуна чычырканактын ширесин колдонсоңуз да болот. Лимон менен бал аралашмасы. 2 дана лимондун ширесине 500 мл зайтун майын жана жарым килограмм балды кошуп, бирдей массага келгиче аралаштырасыз. Даяр болгон масса муздаткычта сакталуусу керек. 3 маал тамактанарга жарым саат калганда 1 аш кашыктан 1 ай ичесиз. Бул ыкманы жылына 3 ирет жасасаңыз болот. Аталган ыкманы жасап жаткан маалда күнүнө 5-6 дана грек жаңгагын жеп туруу керек. Картошканын ширеси. Гастрит жана ашказан жарасынан жабыркагандарга картошканын ширеси сунушталат. 1 картошканы сүргүчтөн өткөрүп, ширесин сыгып алуу керек. Жарым стакан картошканын ширесине ошончолук өлчөмдөгү кайнап, муздаган соң кошуп аралаштырып күнүгө тамактанарга 30-40 мүнөт калганда ач карын ичүү зарыл. Бул ыкма 2 жума катары менен үзгүлтүксүз аткарылат. Жумуртканын агы. Күнүгө эртең менен ач карын жана уктаар алдында 2 жумуртканын агын чалып ичиңиз. Бул ыкманы 2 жума кайталоо керек. Мейиз, курамы, пайдалуу касиеттери жана зыяны. Мейиз кургатылган таттуу жүзүм. Шекер пайда болгонго чейин ал бал сыяктуу табигый таттуу зат катары колдонулган. Жүзүмдү кургатуу техникасы кокустан ачылган. Ата-бабаларыбыз кулаган жемишке туш болуп, күнгө кургатып, анын даамын татышты. Мейиз жеп ооруларды дарылоодо ал тургай салык төлөөгө колдонулган. Бул кичинекей жемиштер аш болумдуу жана алардын курамында витаминдер өнөкөт ооруну басаңдатат. Мейиздин курамы жана калориялуулугу. Курамы 100 грамм мейиз күнүмдүк нарктын пайызына карата. Калий 21%, кислота, негиз жана суу балансын жөнгө салат. Жез 16%, зат алмашууга катышат. Целлюлоза 15%, денени тазалап, ич катуунун алдын алат. Жаман холестерол деңгээлин төмөндөтөт. Марганец 15%, мээнин иштешин нормалдаштырат. Фосфор 10%, сөөктөрдү бекемдейт. Витамин В 6-9%, иммундук системаны чыңдайт. Мейиздин калориялуулугу 100 граммга 299 кал туура келет. Мейиздин пайдасы. Мейиздин пайдалуу касиеттери сиңирүүнү тездетип, кандагы темирдин деңгээлин көтөрөт. Бул темирдин жетишсиздиги аз кандуулуктан сактайт. Мейизди жегенде тиштин чириши жана сагыз оорулары, диабет жана рак оорулары азаят. Мейиз кан басымдын көтөрүлүшүнө жана жүрөк кан тамыр ооруларына пайдалуу. Мейиздин бир аз порциясы жакшы энергия булагы. Ушул себептен спортчулар кургатылган мөмө жемиштерде денени узак мөөнөттүү булчуңдуу күч аракет учурунда колдоп турушат. Мейиз аялдарда менопауза мезгилинде остеопороздун алдын алуу үчүн пайдалуу. Мейиз холестерол деңгээлин төмөндөтөт. Мөмөсүндө калий бар, ал гипертония оорусуна жардам берет жана инсульттун алдын алат. Мейиз аз кандуулукту дарылоого жардам берет жана кан айланууну жакшыртат. Бул кичинекей кургатылган мөмөнүн курамында кан түзүүгө эң керектүү В тобундагы витаминдер бар. Мейизде көрүү үчүн пайдалуу заттар бар. Катаракта, макулярдык деградация жана көздүн башка көйгөйлөрү үчүн күнүмдүк рационуңузга мейиз кошуңуз. Мейиз була-булак болуп саналат. Ал тамак сиңирүүнү жакшыртып, ич катуунун жана ич өткөктүн алдын алат. Мейиздин боорго тийгизген пайдасы органды токсиндерден тазаладуу көрүнөт. Бул үчүн кургатылган жемиштерден жасалган кайнатма элдик медицинада колдонулат. Мейиздин курамында антиоксиданттар бар. Алар тиштин чиришине жана сагыз оорусуна алып келүүчү микроорганизмдерди жайлатат. Мейизди үзгүлтүксүз колдонуу диабет менен ооруган адамдардагы кандагы канттын деңгээлин төмөндөтөт. Продукту сексуалдык дисфункцияга каршы күрөшүү үчүн колдонулат. Мейизде либидонду стимулдай турган аргинин бар. Ушул себептен мөмө дүүлүгү көйгөйү бар аялдарга жардам берет.
Эркектер үчүн мейиз сперманын кыймылдуу деңгээлин көтөргөндөгү менен пайдалуу. Мейизде рактын алдын алуу жана дарылоодо маанилүү антиоксиданттар бар. Мейиздин балдарга пайдасы. Таттуу кошкон башка кургатылган жемиштерден айырмаланып, мейиз шекер кошулбастан колдонулат. Анын курамында табигый шекерлер бар, ошондуктан аны табигый момпосий деп аташкан. Мөмө тишке зыяндуу таттууларды алмаштырып гана тим болбостон, балдардын тишине жакын кариес менен күрөшүүгө жардам берет. Даамдуу кургатылган жемиштерде клетчатка, калий, темир бар, бирок каныккан май, глютен жана холестерол жок. Мейизди сүт менен аралаштырып, пудинг, кастрюль же ботко жасаса болот. Кургатылган жемиштерди балдар жакшы көргөн бышырылган азыктарга колдонсо болот. Аны даамдуу гана эмес, ден соолукка пайдалуу кылат. Мейиздин зыяндуулугу жана каршы көрсөткүчтөрү. Мейиздин зыяны көптөгөн азыктар сыяктуу эле ашыкча керектөө менен байланыштуу. Диабет. Мейизде фруктоза көп болгондуктан аны ченеми менен гана ичүү керек. Мейиз иттердин бөйрөк жетишсиздигине алып келет, андыктан аларды эч качан үй жаныбарларыңызга жем кылбаңыз. Кандай мейиз тандоо керек? Табигый мейиз уруксуз жүзүмдөн жасалган, өңү күңүрт жана көлөмү кичинекей. Алтын мейиз ошол эле жүзүмдүн сортторунан жасалып, башкача жол менен кургатылып, күкүрт кычкыл газы менен иштетилип, алтын түстүү болот. Мейизди көбүнчө кутучаларда же ачыла элек таңгактарда сатышат. Пакетте кысыңыз. Эгер ал оңой чыгып калса, анда мейиз ашыкча кургатылбайт. Дагы бир мүнөздүү өзгөчөлүгү шылдырак. Эгерде кутучаны силккенден кийин катуу үн угулса, анда мейиз катып курап калган. Мейизди кантип сактоо керек? Мейизди герметикалык идиште же баштыкта салкын, караңгы жерде сактаңыз. Ашканадагы шкафта сактаганда 1 айдын ичинде мейиз витаминдерди жоготуп, кургап, карарып баштайт. Жабык идиште мейизди муздаткычта 6-12 ай сактаса болот. Мейизди перекус катары жесе болот жана ар кандай тамактарга кошсо болот. Башка даамдарды сиңирет, ошондуктан бышыраардан мурун брендти же коньякка чылап коет. 10 кырдаалда кадимки вазелин жардамга келет. Сулуулукка кам көрүүдө жана кээ бир көйгөйлөрдөн арылууга кадимки эле вазелин жардамга келет. Аны ар бир дарыканадан арзан эле баага сатып алууга да болот. Чачты боеп жаткан учурда терини коргойт. Эгерде үй шартында чачыңызды боей турган болсоңуз, анда кулакка жана маңдайга вазелин сүйкөп коюңуз. Ал химиялык заты бар жана териге терс тийгизүүчү чач боектон териңизди коргойт жана териде боектун тагы калбайт. Макияжды калыпка салат. Бетиңизге макияж жасап жатып, кокусунан калем менен кашыңызды же көзүңүздүн үстүн туура эмес чийип алсаңыз, анда баш жагына кебес капталган таякчага вазелин сүйкөп, туура эмес сызыкчаны үстүнөн сүртүп өчүрсөңүз болот. Булганбай жакшы өчүрүлөт. Кирпикти узартат. Күн сайын кечинде уктаардан алдын кирпиктериңизге вазелин сүртүп жатсаңыз, тез аранын ичинде эле өскөнүн байкайсыз. Эриндерди терс таасирлерден коргойт. Айрыкча суук аба ырайы учурунда сыртка чыгаардан мурун эриниңизге вазелин сүйкөп алсаңыз, терс таасирлерден коргойт. Ар дайым жылмакай жүрөт. Атырдын жытын узакка кармайт. Атыр себе турган жерлерге алгач вазелинден сөөмөйүңүздүн учу менен алып сүртүп, андан кийин атырыңызды сепсеңиз болот. Жыпар жытты узакка кармайт. Скраб катары колдонулат. Эгерде сиздин беттериңиз абдан сезимтал келип, скрабтардан аллергия болсоңуз, анда вазелинге бир аз кумшекер кошуп скраб жасасаңыз болот. Сасык тумоодо жардамга келет. Тынымсыз чүчкүрүп жана мурдуңуздан суу агып, териңизди кызартып жиберген учурда вазелинден калың кылып сүйкөп, маска тагынып алсаңыз, жагымсыз абалдан арыласыз. Жарааттарды айыктырат. Жеңил жарааттарды бат эле айыктырат. Күнүнө 3 маал сүйкөп, бинт менен байлап жүрсөңүз, жарааттын үстү катый баштайт. Кургак бет терини калыпка келтирет. Кургак бет терини калыпка салып, жеңил жана жаңы бырыштарды алдын алат.